Сөзгө келбей талашып тартышып жаткан бул адамдардын чырына үлүш жерлер себепчи. Анткени 2017-2018 жылдары ошол кездеги Шарк айылдык кеңешинин депутаты Хусанбай Мусаевтан $8.000 $12.000 чейин жер сатып алып үй курушкан. Бирок ал жерлер Муталипжан Сулаймановго тиешелүү үлүш жерлер болгон. Сулайманов сотко берип утуп чыккан соң бүгүн ага тиешелүү болгон айрым жерлердеги курулуштар сүрдүрүлүп баштаган. Жерди сатып алгандар укуктары бузулуп жатканын айтып, нааразычылыгын билдиришти. Мамлекеттен жерди акчага сатып алганбыз. Арызданып жаткан Муталипжан Сулайманов да ушул жерге үй салган. Кийин башкалар менен сүйлөшүп алдыбы, үйүн бузуп кеткен. Бул үйдү салганга канча мээнетибиз кетти. Башка адамдын мээнетин жөн эле бузуп койгон туура эмес да. 2 жылдан бери эмгегибиз күйүп кетпесин деп чуркап, кайрылбаган жер калбады. Бирок биздин үндү уккан адам жок. Менин үйүмдүн кызыл китеби бар эле. Азыр эми артка кайтты деп жатат. Бул кандай болгону? 2018-жылы $12.000 сатып алып, курулушту бүтүрө албай келем. Сулаймановго башка жерден жер берилген. Бирок үйүбүз салынган ушул жерди алам деп жатат. Канчага сатып алдыңыз? $12.000 сатып алган. Үйлөр салынып, айрымдарынын пайдубалы курулуп калган 64 сотык жер Муталипжан Сулаймановдун үй бүлөсүнө таандык жеке үлүш жер болгон. Мамлекеттик каттоо кызматында да бул жерлер үлүш катары катталып турат. Бирок Шарк айыл өкмөтүнүн ошол кездеги Падаван айылынын башчысы Улукбек Султанов ал жерди аялынын атына өткөрүп, бир канча адамга чоң суммага сатып жибергенин жана жасалма документ жасап бергенин айтууда. 17-жылда таптаза айыл чарба бакытындагы иштелип турган жерлер болгон. Булар жасалма документтер менен факат карта боюнча элдерди алдап саткан. Кийинчерээк келгенден кийин биз билдик бу жерде документальный жанарларга анчагына акчага саткан бул. 64 соток жер участогубузга 15 участокко бөлүнүп сатылган. Азыркы күндө 7 жасалма токтом айыл өкмөтүнөн Кара Суу район мамлекеттик мекемесинен 7 госакт Ош облус административдик суду тарабынан жараксыз деп тапылган. Ал эми Муталипжан Сулаймановдун жактоочусу үлүш жерди сатып алып, үй кургандар да жабырлануучу экенин билдирип, бирок мыйзам боюнча үй салынбашы керектигин билдирди. Кеткен чыгымдарды жерди саткан адамдан талап кылуусун түшүндүрдү. Арзан отқан адамдардыкы дагы булар туура, булар алданган да. Туура да. Алданган булар. Буларды бул киши алдап кеткен эмес да. Бул жерде ушул айыл өкмөтүнүн жерадистери, архитектура, госрегистрдин жетекчилери алдаган. Буларга токтоп туруңуз. Буларга мыйзамсыз госактылар берген. Булар ошонун ишени алып алган да. Анан мен келип түшүндүрдүм буларга. Булар мыйзамсыз болуп тур десеңиз, булар фундамент куюп коет. Үйлөрдү бүтүрбөгөлө деп туруп, мен мына биз тергөө убагында, тергөөнүн алкагында тергөөчүгө өтүнүч менен кайрылып, убактылуу мына жерде арестке, камакка алгыла деп туруп токтотуп алганбыз. Болбосо бул жерден дагы көп жаңжал чыкмакта. Сот үлүш жердеги мыйзамсыз курулуштар сүрдүрүлүп, мурдагы калыбына келтирилсин деген чечимди чыгарып берген. Мындан улам Шарк айыл өкмөтүнүн Падаван айылында мыйзамсыз берилген 6 кызыл китеп жокко чыгарылып, ал жерге курулган курулуштар сүрдүрүлдү. Биринчи аткаруу 2023-жылдын 7-февралында дайындалып, мажбур аткаруу өндүрүп алуучу тараптын өтүнүчү менен башка күнгө калтырылган. Башка күн калтырылып, бүгүнкү күнгө мажбуриятты дайындалып, саат 10:00 дайындалган 22 февралга. Бүгүнкү күндө мыйзамсыз курулган курулуш жерадистердин, Шарк айыл өкмөтүнүн жерадиси, госрегистр, архитектура, ошондой эле башка адистердин жардамы менен жерди аныктап, мыйзамсыз курулган курулушту бүгүн бузуп отурабыз. Ал эми жер боюнча эксперт Айбек Таалайбек уулу райондордо жең ичинен сатылган жерлер көп экенин айтып, аларды ачыктап, оор жаза колдонгондо башкаларга сабак болмок дейт. Кара Суу районунда эмес, жалпы эле айыл өкмөттөрдө bunday иштер толгон токой толтура. Бүгүнкү күндө жанагы өкмөттүн токтому жок эле жергиликтүү бийлик менен жергиликтүү айыл өкмөттүн токтомунун негизинде бүгүнкү күндө көптөгөн жерлерди айыл чарба багытындагы жерлердин бардыгы көптөгөн жерлерди трансформация кылып, аны соодалоо ийгенге үлгүрүп калышты да. Ошолордун бардыгына аяусуз
чара колдонуш керек. Тмедиа телеканалы 2021-жылы 3 жыл ичинде эле Кара Суу районунун бир эле Шарк айыл өкмөтүндө 30 гектардан ашык үлүш жер турак жай үчүн сатылып кеткенин иликтеп чыккан. Ал иликтөө эфирге чыккандан кийин Шарк айыл өкмөтүндө мыйзамсыз жер сатууга шектелип, жергиликтүү кеңештин депутаты Хусанбай Мусаев кармалып, кайрадан үй камагына чыгарылган. Заягүл Болот кызы, Асылбек Турдалиев, Бейтарап, Ош шаары. Жерді неме сатады, мизам чекеді болса. Сатқандар азыр өзінің наказаниясын алып атат. Қалақасы қалып, ел күйяпты. Ел күйяп, ошаларына есете жоласыңар. Бұзыстарады Төле бермейді мұнда. Айласыға ет жегізбе, шакар жегізмаса бұларды қылыяпты. Неме ел күйіш керек бұл. Бұғып тұрғыла. Ошол вакытта 2009 жылдан бері бұл жерлерге бүт моратория жарияланған. Өзүңөр юрист алып туруп текшербейсиңер жерлерге. Yok, bunun beton kıyaklarda, taş tökende, neме юристтегасы uçmadı. Бүткенден кейін баштаңыз, өзі сал деп. Муталип экен. Razı bo'lib, masherdi yerini berib, o'zi berib, hozir ro'yka qilgan masherdi. Xudomusun aytib qo'ying. Aka, yolg'on gapirib berib, Mutalib aka. Sizga indamayapman. Yo'q, aka, to'g'ri sizga indamayapsiz. Mutalib aka. Men ulush yerimni ochiraman. Bu menchik. Bu sizniki emasda bu. Nimaga rozi bo'lib tekkaniz yo'qda. Memleketni Qirg'iz Respublikasining mizonlarini siylaganman. Mendan so'radi u yerda biroz gap bo'lganmas. Kelib uy soldingiz. Yer adisti bor. Nima uy soldingizmi? Uy soldingiz, betsiz yo'qmisiz? Mutalib aka, shuncha elda bir sondan to'plagan pulni men sonda borganingiz yo'q. Sizga borganda gap. Endi elda haqiqat qilishingiz kerak. Aynan aka, to'g'ri. Mamlakatda mamlakat deganman men. Bu faqat mendan mamlakatdan sotib olganmisan? Sultoni Ulug'bekka tegishli menchik. Sizlarga tegishli emas. Aynan aka, sizlarga kelganda bizga ham boradi. Sizga kelganda, ashu uyingizni buzgani kelganda javob berasiz. Hozir bu yerga kirishmang. Sot atqaruvchi bor. Sot atqaruvchi bor. Sotga siz haqiqatni aytmayapsiz, o'y solganingizni gapirmayapsiz. Xudoyam qarab turibdi. Shuncha nimani o'ldirib, kelib bu odam o'zi mana shu yerga o'nashib, meni yon boshimga ikkita chekka uy solgani. Shuncha o'zi solib, o'zi ketib, Matama Urayim aka bilan billalashib olib, shuncha elni norozi qilib, sot. Sot. Ko'rsat. Nimani buzuraman? Ko'rsat. Nimani buzurasiz? Buzvardi-yu, buzib tekizlab ketdingiz-ku, aynan aka. O'z buzib tekizlab oldingiz u uyni. Qirg'iz Respublikasini. Qirg'iz Respublikasi. Siylamaydigan inson. Siyman siylaganman. Bu yerda bu insonga boshqa bir yerdan yulush yeri bergan bu. Bir yerdan oshtasi Ulug'bek aka yer bergan 41 sotdi. 2 yil ekdi uni. Eshitdi-yu, qani ukasi? Stroyka qilgan. O'zi ham yo sotib yordimi, nima bo'ldi bilmaymiz. Mehnatkash nimasini buzib. Sotib yordingizmi? Biz qadam bilamiz uni aka. Yaxshi emasda buni. Elga ham nima qilish kerak edi? Mana men o'na shu uyni solganimda qo'shib kelib soldi. Menga haqiqatda mendan kelib shu inson televideniya so'rani o'tdi. Yo'q aka, biz buni mamlakatdan sotib olmaganmiz, pulimizga sotib olganmiz degan gapni aytganman. Shuni hozir u bu de. Bu odam o'zi kelib ikkita xonadagi uyni solib, bu Ulug'bek bilan dogovor qilib olmay menga Stalindan uyoq berdi, ketgan. Shuncha mana 2 yildan beri yuguramiz. Biz tarafga hech ish unmadi. Mana hozir bu zo'rg'a qilgan mehnatini, birodar mehnatini buzish yaxshi emas. Bu o'ziga ham mezon chek qaralish kerak edi bunga, o'ziga ham. Aka, bu emas yerlarni sizlarda sotib olgansizlar-da. Sotib olganmiz biz ham, to'g'ri, sotib olganmiz. Bu kishining nimasi bo'yicha men tushuntirib beray. Hozir bulardan intervyu olib o'taylik. Endi bu yerlarni sizlar sotib olgansizlar-da. Sotib olganmiz. Qanday dokumentlar bilan berganini? Bizni dokumentlarimizni hali mana sud ketayotgan uchun to'xtatib qo'ydi. Sud dokumentimiz bor edi. Go'sh registrga borib qo'l qo'yganmiz, shu bo'yicha qaytib olmadi edi. Mana bu yog'i ishni boshlab yubordi keyin. Bular ikki do'st bir-biri bilan aka-ukalar bo'lib, aka-ukalar 20 yildan beri olishib, o'zi rozi bo'lib bergandan keyin soldi-da biz ham. Solishaver dedi. Endi bu kunga emas, 2 yildan beri yuramiz. Sudga chaqiradi, boryapmiz, kelyapmiz. Biz uylar bitgandan keyin bu ish boshlandi-da. Urayim aka mana o'zingiz ham bilasiz, meni uyim bitgani, to'g'rimi? Mana shu Urayim aka bilan ham 20 yildan beri bilaman akam bilan. Yerni qanchaga sotib oldingizlar? Yerni $8,000 sotib olganman. Qancha yil sotib oldingiz?
17-yili sotib olganman. Bu hamma sotib olgan, bu yerda olgani yo'q. Sotda kimdan emas, yerni kimdan sotib olgansizlar? Sambaydan sotib olganmiz. Shunda endi hozir yaxshi emas-da bu. O'tganda ham aytdik, bo'pti aka, 41 soti yerini olding, olib beraylik. Yana kamchiliging bo'lsa qilib beraylik dedi. Yana nima bu eldi kelib tayyor bitgan narsasi. Bu ishni meni yerimni Qizil kitobini go'sregistr qilib bergan. Bor menda hozirlik ishni. Hozir endi u atmen bo'ldi deb o'tadi hozir. Qanday bu atmen bo'lib o'tadi? Mana ona pustoyi. Ashini 18-yildan beri stroyka qila olmayapman. Shu ahvol bo'lyapti. Dokumenti go'sregistrdan nomimga o'tkazib bergan. Qanchaga sotib olasiz? 12 ming dollarga sotib olganman. Ash 2018-yilda. Yo'q. Mana onani ukasidan sotib olganman. Dilmuroddan. Ashundan biz stroyka qila olmayapmiz. Mana oradan 5 yil o'tib ketdi. 41 sotix yerni boshqa yerdan olib bergan beyizda o'tasizlar-da, qaysi yerdan olib bergansizlar? O'zi biladi, o'zi agarot ham qilgan u yerda 2 yilmi agarot qilgan, boshqa brigaddan bergan yerda. Sual bergan odamni ham olib kelib sotga ham bor, takazat qila olmayapmiz deb. Sotga ham bor deyish, o'zi 2 yil ekkan o'zi. Mana shu yerda o'rniga bu odamga ishni bergan, u yerda berdi, hamma yo'q qildi. Bizni hech kim quloq solmayapti. Mana shu Uray bilan birga bo'lyapti. Shu turib olyapti, chotini mana bizni elni biroq qaramayapti. To'lka mashiniki, buni yerini oldi-yu. Yerini 2 yil, 3 yil ekdi, mana bo'lmasa chaqiramiz. Sug'organ odamlargacha sotgacha olib tushdik. Bilmadim endi nima ish bo'lyapti bular. Bizga shu bu buzilmasin deb, mana shu yerda 14 ta chek bilan shu olishyapti. Bu yerda bu odam ekkan emas. Bu odamning yeri kerak bo'lsa mana o'rtada. Tepada. Bu ukasini yeri Dilmurodni. Dilmurodga hozir hamma yo'l chiqarib berdi. Dilmurodga ham nima qilsa chaqiramiz, maktabda dars beryapti shekilli. Kerak bo'lsa uni ham chaqirishimiz kerak. Bu hech kim yo'q, o'zlaringizlar kelib buzib yorsa bo'lmaydi. Bu uyda egasini chaqirish kerak.